Саламатсыздарбы? 23-сентябрь мамлекеттик тил күнү. Жумагул Ашпаев атындагы жалпы орто билим берүү мектеби 5-Б класс. Жетектеген мугалими Исаева Мерим. Биздин бүгүнкү тарбиялык саатыбыздын темасы кыргыз тилинин 31 жылдык мааракесине арналмакчы. Улут болсом тилим менен улутмун, улук болсом тилим менен улукмун. Кылымдын кыяларын ашкан тилим, кыргыз деп карттарга жазган тилим, кыйкырып кыйрын бузуп душман келсе кылычтай кыя кесип чапкан тилим. Кыргыз тили 1989 жылы 23 сентябрда Кыргыз СССРнын мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамы кабыл алынып, андан соң кыргыз тилине мамлекеттик тил макамы берилген. Бул мыйзам 2004 жылы Жогорку Кеңештин мыйзам чыгаруу жыйыны тарабынан жаңыланып, анда кыргыз тили мамлекеттик тил, ал эми орус тили расмий тил деп жарыяланган. Бизге ата-бабаларыбыздан 2 куттуу ыйык мурасталып калды. Бири ата мекенибиз Кыргызстан, экинчиси эне тилибиз. Мекен жана эне тил бир коомду улут катары кармаган жана улуттук аң сезимди өнүктүргөн 2 чоң ыйык баалуулук болуп саналат. Мекенди коргоо, аны өнүктүрүү үчүн канжаныбызды аябай кандай тикебизден тик турсак, тилибизди да коргоп өстүрүү, аны адабий тил деңгээлинен илим тили деңгээлине көтөрүү да ошондой сезимталдык, жоопкерчилик көрсөтүү зарыл. Тилибизди жоготуп алсак, улут болуу, улут катары жашоо же көз карандысыз болуу тууралуу сөз козгоонун кереги жок. Тил бул улуттун күзгүсү. Бул күзгүгө караганыбызда ал жерден өзүбүздүн чыныгы жүзүбүздүн чагылышын көрөбүз деп Шиллер айткан. Кыргыз тилинин өнүгүшүнө биздин атактуу инсандар салым кошкон. Алар Чыңгыз Айтматов, Түгөлбай Сыдыкбеков, Алыкул Осмонов, Мукай Элебаев, Райкан Шукурбеков. Кыргыз эл акыны Эсенкул Эмбраев. Улут болсом тилим менен улутмун. Эй жарандар, эрээндер, бектер жана берээндер, эл баштаган кемендер, мейли бакыр, мейли баатыр, мен кыргызмын дегендер. Бул чындыкты тили танган тилизарлар, динин танган тилизарлар угушсун, мейли алардын куйкалары курмушундай курушсун. Ар улуттун улуктугун аныктар, тил деген бул метрикасы улуттун. Тили бизге кесир кылсак, туруп жетим калсак, чоң өкүнүч бир анда жууса күнөө болор соңку келчү урпактардын алдында. Бул чындыкты жатта өзда угушсун, эне тилим, энем илим улуткум, тунук болсом тилим менен тунукмун, улут болсом тилим менен улукмун, улут болсом тилим менен улутмун. Анткени тил ар улуттун унуктугун аныктар, паспорту мандаты да, метрикасы улуттун. Тилсиз элдин тукуму курут болгон, тилин сактап калган эл улук болгон, ата салты мурасын унуткандар, акыр түбү түрүүлөй дудук болгон. Ташты сыгып тарыхымды айткым келет, тилимди туу тутуп өткүм келет. Эне тилин эскирип чаңгандарды, эне тилди ашаатып сөккүм келет. Эне тили элинин элдигине башын ийбей, эненин тилин билбей, дилин билбей, эл улдар көбөйдөгө көктөн түшкөн, эл үчүн, энеси үчүн жаны күйбөй. Балдар, мен Молдошоп Кайратмын. Эне тилим эл туруп, эне тилин унуткан бар. Эл безертеден атка конуп куруткан бар. Эненин сүтүн эмип тилин билбей, эненин сай сөгүн сыздаткан бар. Балдар, эне тилин унутпайлы. Кыргыз тили кылымдарыды баскан тил, кыргыз тили көркөм дүйнө дастан тил, кыргыз тили бабам анам жашаган мезгилдеги зор тарых заттаган тили. Эне тили эчен акын ырдады, эйлигип көпкө ырларынын ыргары, эне тили эчен акын мактады, мактоо менен эне сүтүн актады. Жумагул Ашпаев атындагы орто мектебинин 5-Б классын окуучусу Жайлебеков Кутман. Кыргыз тил. Кыргызсыңбы сен кыргызча сүйлөгүн, башка тилде сен анчалык сүйбөгүн. Кыргыз болуп өз тилиңди унутсаң, кыргыз эмес маңкурт болуп жүрбөгүн.
Мен кыргызмын, өз тилимде сүйлөймүн. Эне тилди мекенimди сүйөмүн. Кыргызстанда жашаган соң туугандар кыргызчалап сүйлөгөндү үйрөнөлү. Билемин башка тилде сүйлөгөндү. Башка тилди муктаждыкка үйрөнөлү. Кыргызстанда жашаган соң туугандар кыргызчалап сүйлөгөндү үйрөнөлү. Кыргыз тили жашап турса биз чыныгы улутпуз. Ата апа деген сөздөр бар үчүн биз улукпуз. Дүйнөдөгү бардык элдин ыйык көргөн тили бар. Ошол тилди сыйлаш үчүн обол-бодой тили бар.